Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Инсандын ырыскысы кайсыл жерде болот? Жашообузда кызыктай адаттар пайда болгон. Бул сабатсыз болуп баратканыбыздын же ыймандын алыстап бараткандырыбыз. Азыр ошол өзүбүзгө байкалбаган адаттарды эске салабыз. Мисалы үчүн, чайда тикесинен туруп калган чаманы көрсө үйгө конок келет. Же болбосо ак дактар пайда болсо ырыскынын белгиси экен. Мындай нерсе көбүнчө лөллөрдө көп кездешет. Дагы бир мисал. Адамдар эрте менен туруп Аллахтан ырыска алышат экен. Ал эми лөллөр болсо уктап калышыптыр. Анан кеч туруп Аллахтын алдына барганда: Аллах, мен адамдарга ырыскыны таркатып бердим. Эми силер өз ырыскыңарды ошолордон алгыла деген экен. Астагфиралла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким эрте менен туруп үйүндө нан жок экендигин билип, кабагын бырыштырсан да Аллахты кыйбат кылганы жана ошондой эле кимде ким кимдир бирөөнү байлык үчүн сыйласа, анда анын ыйманынан 1/3 бөлүгү кетет деген. Эртеге эмне жейм? Эртең эмне болот? Эми күнүм кандай өтөт дегендерге болсо, Юнус сүрөсүнүн 31-аятында мындай деген: Эй Мухаммад, айткын, ким силерге асман жана жерден ырыскыны берет, же болбосо ким кулак көзүңөргө ээлик кылат, ким өлүктөн тирүүнү жана тирүүдөн өлүктү чыгарат, ошондой эле бардык иштерди башкарып турат. Алар албетте Аллах дешет. Демек сен айткын, акыр ошол заттан коркосуңарбы деген. Ошол себептен улам андай сөздөргө, адаттарга, ырымдарга ишенбеңиз. Мындай жерге барып кой союп, бул жерге барып сыйынып, ал молдого барып кайтарма кылып окутсам, ишим жүрүшүп кетет деп ойлобоңуз. Сиз анда тескеринче Аллахка ширк кылган болосуз. Андан көрө Аллахка ишениңиз жана Аллахтан гана сураңыз. Ошондо иншаллах баары жакшы болот. Сиздер менен Ыйман медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.